негизи рак эмнеден пайда болот? Анан кээ бир элдер айтып калышат го, жашы чоң адамдар. Мурунку жашоодо айылда жашаганда аба таза болчу, баардык ушул продуктылардын баардыгы таза, ГМО эчтекеси жок, ошондуктан рак дагы бир азыраак болчу. Анан могу шаардагы смог, анан негизи эле могу азыркы жаңы продуктылардын баары ошого бир да түрткү этет. Негизи ушул туурабы эмеспи? Бир чети туура, бир чети туура эмес. Айыл жергесинде мурун киши өтүп кетсе эмнеден өтүп кеткенине далилдешчү эмес да. Айтасыз. Ал ракурстан кайтыш болду же болбосо бөлөк оорудан кайтыш болду далилденчү эмес да. Кичине баягы бөлөкчөрөөк болчу проще болот дегендейчи. Азыр болсо сөзсүз түрдө тастыктап анан кийин гана билинип атпайбы? Өтө көп таасир эткен, оорунун пайда болушуна таасир эткен факторлор өтө көп. Ошол эле аба ырайы, ошол эле тамактанганыбыз, ошондой эле өзүбүздү алып жүргөнүбүз, кайсы жерде жайгашканыбыз, жалпы бүт баары таасир этет да. Андан тышкары азыр жашоо дагы өзгөрбөдү, жашоо темпи дагы өзгөрдү. Биз убагында тамактанбайбыз, туура эмес тамактанабыз. Чын эле продуктыларды ичинде азыр эмне кошулган, кандай өстүрүлгөн дагы мүмкүн билбейбиз. Ошондуктан бүт факторлордун баары таасир этип, анан кийин жанагындай залал шишик пайда болушу мүмкүн да.